Егнен кабар берет. Кыргызстандын өнүгүү багыты, ага ишкер коомчулуктун салымы, идеялар жана сунуштар экономикалык майданда. Эко-майдан. Джия бизнес ассоциациясынын автордук программасы. Ар шаршемби саат 16-да. Саламатсызбы, урматтуу Маралдын көрөрманы жана угарманы. Бүгүн биз сиздер менен Эко-майдан программасы алкагында көрүшүп жатабыз. Бүгүн биз коомчулугубузда адаттагыдай эле актуалдуу жана маанилүү болгон теманы талкууга салалы деп турабыз. Тагыраак айтканда, жашыл экономиканын мүмкүнчүлүктөрү жана келечеги деген темада сөз кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто Жаныбек Кулумбетов, Перата долбоорунун энергия эффективдүүлүк боюнча талдоочусу, ошондой эле Бакыт Аскарбеков, Перата долбоорунун энергияны үнөмдөө жана каржылык продуктулар боюнча талдоочусу бүгүн бизде конокто. Урматтуу Жаныбек мырза, Бакыт мырза, сиздерге ыраазычылык билдиребиз ошо чакырууну кабыл алып, убакыт ажыратып келип бергендериңиздер үчүн. Ушул теманы талкууга салаардын астында сиздер менен мындай учкай маалымат менен бөлүшүп өтсөк, оор индустриясы жок, жаңыдан гана бутуна туруп келе жаткан Кыргызстандын таза экологиясын сактап калыш үчүн жашыл экономиканын принциптерин экономикада, бизнесте, негизи эле жашоодо колдонуп, аларды жашоого киргизүү учурдун талабы деп көптөгөн эксперттер белгилеп келишүүдө. Кыргызстандын өкмөтү бир топ жылдардан бери өлкө жашыл экономикага өтсө өнүгөт деген максаттарды алдыга коюп, ар кандай концепция, мыйзам долбоорлордун үстүнөн иштеп келүүдө. Кыргызстанда ишке ашыруу мүмкүн эмес, жашыл экономика абдан чоң долбоор, мында аябай баягы тобокелчиликтер бар деген дагы эксперттер четтен чыгат. Ошондуктан бул жашыл экономика ишкерлер үчүн, өлкө үчүн эмне мүмкүнчүлүктөрдү берет жана жашыл экономиканын келечеги кандай болот, мындан кандай пайдаларды тапса болот деген темада талкуу кылмакчыбыз. Эгерде биздин эфирибиздин темасына байланыштуу сиздерде суроо, пикир, сунуштар болсо, түз байланышка чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Номурубуз 0709 68 06 06 номуруна чаласыздар. Анда талкуубузду акырындап баштай берсек, алгачкы эле мындай суроо узаткым келип атат да, негизи эл арасында, ишкерлер арасында дагы ушул жашыл экономиканы так даана айырып түшүнө албай жүргөн жарандарыбыз бар. Жөнөкөй экономика деген эмне, санариптик экономика деген эмне, базар экономикасы деген эмне, анан жашыл экономикасы деген эмне деген суроолорго барып туушугушууда да. Ошол жашыл экономика деген эмне экенин мындай биринчи белгилеп өтсөк, Жаныбек мырза, сизден баштасак. Саламатсыздарбы? Ооба, бүгүн аябай актуалдуу теманы көтөрүп атасыңар. Чынында бул тема бир эле бизди Кыргызстанды ойлонтуп аткан маселе эмес. Бул бүткүл дүйнөнү ойлонтуп атат. Акыркы убактагы экологиялык абалдын бузулушуна, ошого себепкер болгон ар кандай учурларга байланыштуу. Акыркы мезгилде бир эле биздин өлкө эмес, баардык эле дүйнө жүзү ушуну ойлонуп аткан учурда. Жашыл экономиканы мындай жөнөкөй тил менен айтканда, бул айлана чөйрөгө зыянды азайтуу жолу менен экономиканы өнүктүрүү деп айтып түшүндүрсөк болот да. Монун ичине көп нерселер кирет. Бизде болсо биздин Кыргызстанды кече эле бутуна турду же бүгүн турду дегенибиз бултур эмес. Бизде илгери индустрия болгон, завод, фабрикалар иштеген, ТЭЦ иштеп атат. Ушул сыяктуу предприятия, эмелер көп да, мекемелер көп да. Алардын көпчүлүгү айлана чөйрөгө зыян келтирген учурлар бар да. Булардын баардыгы илгерки убактагы технология менен, илгерки убактагы талаптар менен, курулуштуу эрежелер менен жасалган мекемелер да. Ошон үчүн айлана чөйрөгө чыгарып аткан зыянды азайтуу бул актуалдуу маселеге айланып кетип баратат да. Бул биринчиден. Экинчиден, өзү баарыбызга белгилүү болгондой, дүйнө жүзү чогулуп чоң саммиттерди өткөрүп атат. Мисалы үчүн Парижде өткөрдү. Ал жерде биздин жетекчилер барып ушул маселеде өзүбүздүн чоң проблемалар бар экенин, өңгө азайып бараткандыгын, ошого зыян келтирбеш үчүн жашыл экономикага өтүшүбүз керек деген сунуштарды киргизип келген. Былтыр эле президент барып Глазгода жолугуп келди. Ал жерде биз азайтабыз деп атат. Азайтыш үчүн жаңы технологияларга өтүшүбүз керек, жаңыча көз караш менен жашашыбыз керек, иштешибиз керек. Биздин мекеменин баардыгын ошого өткөрөбүз. Анан 50-жылдары
жылдарга барып бизде жанагы зыяндуу газдарды чыгарбаган абалга жеткиребиз деп атат да. Бул деген сөз жөн эле айтканда жасалбайт. Ошон үчүн ар бир нерсеге акырындан кадам таштап ошону ишке ашырсак болот. Жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы үчүн буга жакшы мамиле кылбагандыктан акыркы 5 жылдын ичинде Бишкек шаарында түтүн пайда болот. Бул биринчиден техника, экинчиден предприятиялардан чыккан зыян, таштандылардан чыккан зыян, ошол эле убакта жеке тургундардын ортосунда чыгып аткан жанагы түтүн чыгаруудан болуп атат. Аны азайтуунун жолдору деле толтура да. Эми ушул сыяктуу маселелерге токтоло турган болсок, анда биздин экономика, жашыл экономиканын түшүнүгүбүз кичине кеңирирээк болуп бизге белгилүү болот да. Тилекке каршы Кыргызстан бул багытта кичине концепцияларыбыз болгону менен артта келип баратабыз. Казакстан 13-жылы президенттин указы менен жашыл экономика багытында иш алып баруу боюнча өздөрүнүн программасы менен иштеп баштаганда, аларда бул багытта кичине алкылыктуу көрүнүктүү нерселер бар. Баарын айтууга болбойт, бирок аякта көрүк промышленный зонада. Ал жерде өздөрүнүн эмеси бар. Өзбекстан бул багытта иштеп атат. Өзгөчө акыркы мезгилде ушул жаңы технологияларды эске алып иш алып баратат да. Кыскача мен ушундай деп жооп бердим. Рахмат, Жаныбек мырза. Бакыт мырза, сизге мындай суроо узаткым келип атат да. Кыргызстанда биз дайыма айтып келебиз, экономиканын кыймылдаткычы бул орто жана чакан бизнес Кыргызстандыкы. Алар салык төлөйт, салык төлөнгөн акчалардан ушул мамлекеттеги эмнелер жүрүп жатса, ошонун баардыгы ошол каражаттан жүрөт депчи. Экономиканы алдыга жылдыруучулардын негизги баягы баштоочулары булар ишкерлер дейбиз. Бирок ишкерлер дегенде биз жашыл экономика багытында, анан дагы башка багытта деп бөлөбүз да. Айрым ишкерлер ошол өздөрү жашыл экономика тармагында экенин дагы мындай билбей келген ишкерлер жок эмес албетте. Сиз ошого бизге түшүндүрүп берсеңиз жөнөкөй тил менен. Жашыл экономика тармагындагы ишкерлерге кимди кошобуз? Ким өзүн жашыл экономика тармагындагы ишкермин деп айта алат? Саламатсыздарбы? Сизге чоң рахмат. Ушундай бүгүн жакшы теманы көтөрүп, ошого бизди чакырганыңызга. Эми бул жөнөкөй тил менен айтканда, ар бир өзүнүн баягы айыл чарба багыты болобу, же башка ишкерлик болобу, сөзсүз түрдө ошол жерде жашыл экономикага тийишелүү иш кылган биздин ишкерлер бар. Эми бул жерде баягы айтып кетсек, жашыл экономика деп Жаныбек мырза айткандай, бул баягы ушу айлана чөйрөгө, экологияга зыянын аз тийгизип, бирок экономикасын өндүргөн ишкерди биз жашыл экономика менен иш алып барган ишкер деп айтсак болот. Себебин айтканда эле, мисалы айыл чарбасын айтсак, айыл чарбасында баягы тамчылатуу суу сугарууларды колдонуп, ошол жерде мисалы жанагы көп функционалдуу техникаларды колдонуп, мисалы бир эле трактор айдап, ошол эле моментте тырмап анан сээп кете турган технологиялар бар да бүгүнкү күндөчү. Ошол эле мисалы бир 3 кылчу нерсени бир жолу кылып кетип, ошол эле мезгилде мисалы техникага эконом кылып, соляркага эконом кылып, анан ошол эле жанагы трактордун чыгарган түтүнүн зыянын 3 эсе азайтканда, бул уже жашыл экономикасындагы айыл чарбасы болуп эсептелип калат да. Ошол эле мисалы сууну шаркыратып агызып, полянмарын каптатып, жайып, сууну коромжу колдонбостон, ошону тамчылатып сугарып, чоң-чоң саттарды, бактарды өстүрсө, бул дагы баягы жашыл экономика болуп эсептесек болот да. Если мындайча жөнөкөй тил менен ишкерлерди айтсак, ишкерлер мисалы билесиздер, ар бир ишкердин иштөөсүндө көбүнчө энергияны көп талап кылабыз да. Ошол эле өндүрүшкө кеткен энергия ресурстары деп айтайын, бул жерде баягы баардык ресурстардын түрү. Ошол ресурстарды канчалык баягы үнөмдүү колдонсо, ошол баягы жашыл экономикасы болот. Мисалы Жаныбек мырза айтып кетпеди, бизде баягы советтерден калган көп баягы өндүрүштөр калган, ошо эски баягы оборудованиялар калган, станоктор калган. Ошол жердеги чоң-чоң ангар складтар калган. Мисалы бүгүнкү биз баягы жылуулоо десе эле көбүнчө кыш мезгилин түшүнөбүз да. Кыш мезгилинде. Мына бүгүнкү күндө биздин жана потреблениябыз кыш менен жай тең эле бартат. Себеп дегенде жайдын күндөрүндө аябай катуу ысык болуп атпайбы? Ошол ысык кездерде жанагы
имараттардын ичи катуу ысыгандыктан аларды муздатууга туура келет. Муздатыш үчүн биз баягы муздаткычтардын баарын кошобуз. Анын баары баягы көп энергияны талап кылат да. А если ошол жылууланган имарат болсо, ошол жерде баягы муздаган термос болуп, муздак чыкпай эч жака. А жерде баягы 1-2 саат иштеп муздаткандай, ал может бит кечке чейин муздак абалда тура бериши мүмкүн да. А если биздин зданиябыз, имаратыбыз жыртык тешиги көп болсо, а жерде муздактын баары эле эшикке асманга чыгып кете берет дагы. Биздин баягы мындайча айтканда үнөмдөбөйбүз. Экинчиден товарыбыздын себестоимости өсө берет да, анткени ар бир ошол жерде кетирген биздин чыгымыбыз сөзсүз түрдө товардын өздүк баасына карап отурат да. Ошон үчүн баягы экономну колдонуу бул баягы жашыл экономиканын багыттары ушулар болуп эсептелинет да, жөнөкөй тил менен айткандачы. Анан эми үйдөгү жашыл экономиканы айтсак, ошол эле мисалы үйдөгү деле жанагы отун сууга болгон башкага болгон чыгымдарды азайтып, ошолорду баягы жаңы технологияларды колдонуп, ошол жана ишканаларда жаңы технологияларды колдонуп, имараттарын жылуулап, энергияга болгон баягы өзүнүн муктаждыктарын азайтса, анан сөзсүз түрдө энергияга болгон муктаждык азайгандан кийин ошол энергияны өндүрүш үчүн бир жерде көмүр казып атат, бир жерде нефти казып атат. Сөзсүз түрдө бул баары баягы кыйыры барып экологияга сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошол себептен баягы бул өзүбүздүн чыгымдарыбызды азайтсак, сөзсүз түрдө экологияга баягы зыяныбызды да азайтабыз да. Рахмат, Бакыт мырза, сиз жакшылап белгилеп айтып өттүңүз окшойт. Жашыл экономиканын принциптерин колдонуу бул мамлекетке пайда, ишкерге пайда, анан үй бүлөгө дагы пайда, анан экологияга, бүт өлкөлөргө, дүйнө жүзүнө пайда деген баягы жакшы жактарын белгилеп өттүңүз да. Жаныбек мырза, сизге ушул суроого улап эле суроо бергим келип атат. Жашыл экономиканын принциптерин колдонгон ишкерлер деп айтып жүрөбүз да. Мына Бакыт мырза белгилеп өттү, тамчылатып суугаруу принциби депчи. Сиз дагы ошондой бир принциптерди белгилеп өтөрсүз. Жашыл экономиканын кандай принциптери бар? Мисалы, газ өндүргөн тармактарда же болбосо машина жана унаа жасап чыгарган тармактарда, ток менен жүргөн машинаны мисалы жашыл экономиканын принцибине кошо алабызбы? Ушул тууралуу мындай принциптер жөнүндө айтып өтсөңүз. Өзү негизи илгерки Союздун убагына эмеге көз карашка кайрыла турган болсок, научно технический подход деп алдын ала көз караштарды прогноз кылып, современный подходдорду издечи да. Азыр деле ошол эле принцип менен баратабыз. Чынында азыр современный технологияга өтөбүз дей турган болсок, анда бир эле отурус эле эмес, бир эле бөлмө эмес, айыл чарбасы эмес, баардык жак утушу мүмкүн да. Мен билишимче Шипитан, по-моему, принцип бар. Австриялык ученый, экономист, Гарвардда иштеген да. Ошонун изилдөөсү боюнча жаңы технологияга таянган мамлекет, жеке ишкер компания же жеке үй байуу жолун өтөт. Бул эң туура жакшы жол да. Ушул жолду тандаган үчүн Япония өнүккөн өлкөгө айланган, Южный Корея өнүккөн өлкөгө айланган, Сингапур эч кандай ресурстары жок, топурагы да жок, суусу да жок. Азыр өнүккөн өлкөлөрдүн катарында жүрөт да. Бул алар дагы ошол ресурс туура пайдаланып атат. Ошол эле убакта интеллектуально башка мүмкүнчүлүктөрдү да пайдалануу менен өнүгүү жолун өтүп кетип атат да. Эми биздин өзүбүзгө өтө турган болсок, ошол эле жерде мисалы үчүн жанагы тамчылатып суугаруунун ыкмаларын жаңы биз өздөштүрүп баратабыз. Таштак болгон жердин баарын азыр өздөштүрүп, мына балыкчынын тегереги кандай кургак жер болчу, мусорго толуп кеткен жерлер болчу. Азыр болсо Багдарак аякта өрүк өсүп атат, черешня өсүп атат, ошол жашыл экономиканын принциптерин колдонуу менен. Конечно, бул ресурстарды туура бөлүштүрүп иштетүүнүн жолу менен да. Экинчи нерсе, өзүбүздүн ошол эле айыл чарба багытын айта турган болсок, мисалы үчүн Бакыт туура айтып кетти, эгерде техникалар туура жакшы иштеген, эффективдүү болсо, алар майды азыраак иштетип, айлана чөйрөгө азыраак зыян келтирет. Үчүнчүдөн, азыр аябай мода болуп бараткан биздин Кыргызстанда бул жанагы логистика центрлер же складдарды куруп, айыл чарба багытындагы продукцияны сактап, ошону туура иштетүү жолу, переработкага өтүп атат да. Бир экономисттин айтканы бар, эгерде биз деген сырттан даяр продукцияны эмес,
Ал сырьёну алып келип ошону переработка кылсак бизге биринчиден экономия болот, экинчиден бизге выгодный дагы өзүбүз дагы жумуш менен камсыз болобуз дегендейчи. Ошондой жолго өтө турган болсок, бул ошол жерде иштетилүүчү технологияларды, жанагы линияларды, производстволорду киргизсек болот мунун катарына. Мисал катары айтайын, бир склад Жети Өгүздө жасалган. Ошол складда өрүк алманы сактаган жерде иштетип көргөн балдар айтып атат, эми жанагы энергоэффективный зданияга кичине көңүл бургум келип атат да. Эгерде Бакыт айткандай төгөрөгүнүн баардыгы термостой тосулган болсо, азыраак энергия менен эле ошонун ичинде керектүү температураны камсыз кылып койсо болот да. Минус температура же болбосо определенный бир температура коюп туруп эле ошол жерде каалагандай продукцияны каалаган температура ылайыктап туруп эле сактаса болот да. Ошол жердеги балдар айтып атат, алманы толугу менен жыйнап койгон бойдон сатып атабыз дейт. Эч кандай потеря жок. Мисалы үчүн илгери бактагандай эле биз терип алабыз, сорттойбуз, аны сорттоп отуруп 30% жөн эле калып калчу. Азыр ошону алып келип складка киргизип койсом, Казакстандан келип жыйнап кетип аткан фуралар тиги калдыктар урулуп калды деп өзүнчө бөлүп койгон алмаларды көрүп туруп, жакшы эле сакталып туруп, эч кандай урулган жери көрүнбөйт экенде, ошону да сатып алып кетип атат, акчага деп атат да. Бул деген сөз туура сакталганда урулган эмелерди дагы туура иштетүү мүмкүнчүлүгү бар экен да. Эгерде производствого келе турган болсок, жанагы сельхозпродукциялар сок жасаган эле жөн эле оборудование. Азыраак энергия иштете турган болсо, 2-3 эсе аз энергия иштетүү менен ошол эле сокту чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы үчүн Кара сууда илгерки Союздан калган 15-20 киловаттык оборудованияны болсо, германский оборудованияга алмаштырышкан да. Мына Бакыт экөөбүз ошол жактан семинар өткөргөнбүз бизнес чөйрөлөр үчүн. Анан жанагы маалымат каражаттары үчүн. Ошол жердеги иштеткен киши айтып атат, биринчиден 3 эсе аз энергия иштетип атабыз, жаңы оборудование койдук дейт. Анан жанагы сокту чыгаруу мүмкүнчүлүгү 80% чейин көтөрүлдү дейт. Таза жакшы сок болгон үчүн мен супермаркеттерге өзүм продукцияны коюуга шарт түзүлдү дейт да. Бул бир эле айыл чарба багытын айта турган болсок. Эгерде шаардын мисалын ала турган болсок, Бишкекте жана түтүндүн чыкканынчы. Жакшы современный печкалар бар. Ал жана көмүрдүн эле күйүүсүн 30% азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Көмүрдүн санын өлчөмүн. Экинчиден, айлана чөйрөгө чыгып аткан газды 80% чейин азайтууга шарт түзөт. Ошол эле кара түтүн бул толук күйбөгөн көмүрдүн газы. Аны күйгүзө турган болсо, андан да кошумча энергия алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Бул примерди Монголияда Улан Батырда ушундай проблема болгондо доказывать этишти да, ишке ашырды. Бизде эми Бишкекте да ушундай печкалар бар. Ошолорду жайылтуу менен бул маселени да чечсек болот. Эми бир-эки эле направлениясын айтып атабыз азыр. Түшүнүктүү, рахмат. Бакыт мырза, сизге мындай суроо узаткым келип турат да. Мына Жаныбек мырза жакшы айтып өттү. Жашыл экономиканын негизги мааниси бул колуңда турган ресурсту эффективдүү үнөмдөп көбүрөөк пайда табуу жана экологияга зыян тийгизбөө, ошол эле учурда депчи. Биз дагы бир жакшы нерсени айтып жүрүшөт Кыргызстанда, возобновляемый источники деп, же болбосо өзүн кайра толуктаган энергия депчи. Бул эмне болгон энергия? Эми мисалы биринчи очередь көмүрдү алсак, биз көмүрдү касабыз, ошо менен тоону коюп, аны жагып, күл кылып таштайбыз да, бул кайра ордуна калыбына келбейт. Ошо тоо ошо боюнча талкаланып жок болот. Бизде мисалы күндүн энергиясын, суунун энергиясын, жанагы биогаз жана башкаларды колдонсок, булар кайра калыбына келүүчү. Мисалы күнүгө тиет. Ошол күнүгө тийген күндөн эле биз күнүнө энергия ала берсек болот да, ал түгөнүп калбайт. Аккан сууга чакан кестерди коюп, андан агып бараткан суунун нугунан эле биз ушул энергияны ала берсек болот. Андан тышкары жылуулук насостор деп коет, тепловой насос деген бүгүнкү күндө терминдер бар. Алар дагы эле мисалы эшиктеги абанын жылуулугунан жана муздактыгынан үйдү муздатып же жылытып берүү мүмкүнчүлүгү дагы бар. Баягы ушуларды баягы кайра калыбына келүүчү булактар деп атайбыз да. Бул баягы экологияга эч кандай зыян алып келбейт, эч нерсени түгөтпөйт. Жердин астындагы мисалы газды же нефтини качать этип алып, аякта баягы сууларды толтуруп булгап аткан жокпуз. Тоодогу баягы көмүрдү касып, өзүбүздүн мөңгүлөрүбүздү талкалап аткан жокпуз. Бул баягы жөн эле Кудай берген жаратылыштан эле кайра колдоно берсек болот да. Бирок бүгүнкү күндө бул технологиялар Кыргызстан үчүн кичине
кымбатчылыкты түшүп атат. Себебин дегенде бизде баягы энергия ресурстары өтө арзан болгондуктан. Баягы көмүрдүн баасы да арзан, электр энергиянын да баасы арзан. Ошондуктан баягы технологиянын өзүнө өзү баягы актоо мөөнөтү узагыраак болгондуктан, окупаемость деп коет, срок окупаемость узак болгондуктан баягы көп ишкерлер буга баягы моюн суна бербей атат да. Бирок ошентсе дагы биздин Кыргызстанда мындай багытта иш-чаралар болуп атат. Анан баягы жашыл экономикасы деп айтып атпайбызбы? Мисалы, туризм багытын деле алсак да, туризм багытында биз айтып атабыз да, мисалы, ой, бизге 1 миллион турист келди, 2 миллион турист келди, хоть 20 миллион келсе экен депчи. Бирок ошол эле мезгилде биздин дагы ошо экологический емкость бар да. Биздин Кыргызстанда дагы ошо мисалы турист кабыл алуу мүмкүнчүлүгү баягы потенциалы. Анан баягы биз бир келтирип, тебелетип экологиясын талкалап салсак дагы биздин туризмибиз негизи экологияда да. Анткени бизге эмне үчүн келет? Именно көл үчүн келет, тоо үчүн келет, аска үчүн келет, мөңгү үчүн келет. Чын айткандачы, жаратылыш үчүн келет да. Биз эсли ошо жаратылыштын баарысын баягы тебелеп тепсеп, ошо жерге алып барып жанагы боз үйлөрдү тигип атабыз. Сонун биздин бир капчыгайлардын ичине үйлөрдү салып атабыз. Биз акырындык менен баягы жаратылышка өзүбүздүн мындайча айтканда кийлигишибизди киргизип атабыз. Бирок эми бул баягы муну менен ишкерлик кылбай коюш керек дегенде мен каршымын. Бирок биз ошол эле жерлерде мисалы сайдын жээгинде турган ушу баягы туристтик объекттер сөзсүз түрдө жанагы саркынды сууларын тазалаган оборудованияларды койсо, кайра ошо сууларды таза баягы жаратылышка жиберсе тазалап турупчу. Анткени бизде жанагы очистнойлор жок, аябай саркынды суулар көп атат. Мына быйыл президенттин буйругу чыкты, өзүңүздөр көрдүңүздөр, көлдүн айланасында эмдеги жылдан баштап, кийинки жылдан баштап 1-январдан баштап саркынды суусун тазалаган оборудованиясы жок эс алуу жайдын баары жабылсын дегенчи. Бул деле баягы мындайча айтканда көл өзү чөйчөк. Көлдүн айланасында турган ошо жанагы эс алуу жайдын баарысынын суусу жердин асты менен сөзсүз түрдө саркынды болуп барып көлдөн чыгып атат. Ошол эле мезгилде ошондой нерселердин бүгүнкү күндө технологиялардын деңгээли ушуга жетти. Жөнөкөй эле септик эмес, 95-97% тазалап туруп кайра жаратылышка жиберип атат да. То есть бул дагы калыбына келүүчү нерсе да. Мисалы сууну биз колдондук. Ошол боюнча баягы жөн эле баягы таза эмес суу кылып таштабастан аны тазалап туруп кайра жерге жиберип атабыз да. Аны мисалы сугатка колдонсо болот, башка нерсеге колдонсо болот. Анан баягы жердин астына деле сиңире берсек, биз жердин астындагы сууну деле булгай беребиз да постепенночу. Анан мисалы көл деле айтып атпайм чөйчөк депчи, баарыбыз ошентип куя берсек, көлдөн чыга берсе, көлдүн дагы суусунун сапаты бузулуп кетет да. Анан баягы көлүбүздү да талкалап албайлы деген мааниде да. Анан эле ошол эле айта кетсек, мисалы эс алуу жайларында мисалы өзгөчө кыштын күнү түштүк жакка барып калсаңыз да, түштүк жакта баягы кыш жеңил болгондуктан, бирок ошол эле мезгилде баягы кафе, ресторанга киресиңби же гостиницага киресиңби, көпчүлүк жерлерде аябай суук да. Себеп дегенде баягы жылуулашпайт, баягы ошого чыгымдары көп кетет. Эми 2 ай чыдайбыз, эптеп көмүр жаксак да чыгып кетебиз дейт, бирок 2 айдагы чыгымын карасаңыз ушунчалык көп да. Ал баягы ал чөнтөккө эле тийген чыгымын айтып атабыз. Бирок биз баягы ошол эле мезгилде экологияга тийген чыгымдар жөнүндө айткан жокпуз да. Бүгүнкү күндө ушу биздин долбоордун алкагында биз Кыргызстанда ушу атайын 10 баягы консультационный центр деп коет, консультация берүүчү борборлорубуз бар. Ошо борборлор дагы ушу жашыл экономикасын жайылтуу, туризм багытында, ошо ишкерлерге жанагы түшүнүктөрдү жеткизүү. Бул бүт Кыргызстан боюнча филиалдарыбыз бар. Бүт Кыргызстан боюнча филиалдарыбыз бар. Мисалы Көлдө 3, Нарында 1, Жалал Абадта 3, Баткенде 1, Таласта 1, анан Ошто 1 да. Булар азыр ушу бүгүнкү күндө ар бир ушу жанагы туризм объекттери менен жолугуп, ушу сууларын тазалоого, жашыл экономикага өтүүгө, жана юрточный городоктор мисалы жанагы күн чырактарын колдонууга кантип колдонсо болот. Кээ бир жерде мисалы жанагы летний душтарды жасап атышпайбы? Душтарды жасап атышат, ошо душтарды жана күн нуру менен ысык суу алып, душтарды иштетүүгө баягы ошолорду үйрөтүп, жасатып атышат да. Анан бүгүнкү күндө ошо жалпы эле жашыл экономика бул баягы ошо ресурстарга аяр мамиле кылып эле экологияга зыяныбызды азайтып иш алып баруу да. Түшүнүктүү, Бакыт мырза. Жакшы белгилеп айтып өттүңүз. Угармандарыбызга мындай түшүнүктүү болду окшойт.
Жаныбек мырза, сизге суроо узаткым келип атат да. Мына Бакыт мырза айтып өтпөдүбү? Бир канча пайдаларын санап өттүк. Бул жашыл экономиканы колдонуу, жанагы саркындуу сууларды бир колдонуп кайра кетирүү, көлдүн булганышы боюнча көйгөйлөрдү айттым. Анан сиз кантип ойлойсуз, Кыргызстанда жашыл экономиканын өнүгүү темпи жакшы эле келе атабы? Эгерде ишкерлерди мындай суроо талап жашыл экономиканын жанагы технологияларын киргизүү кымбат деп айтып өтпөдүкпү? Бул капчыкка көп эле баягы туруштук бере албайбыз мындай баага депчи. 2 ай колдонсок эптеп кыштан чыгып кетебиз деген дагы адамдарды белгилеп өттү да. Бул эмне үчүн ишкерлер буга мындай кызыкпай атат? Акча маселесинен башка дагы балким башка нерсе себептер. Бул суроонун эки жагы бар. Көңүл бурбай атат деп айтканга болбойт. Себеби наоборот, биринчи ишкерлер ошону ишке ашырып атат да. Ишкерлер биринчи ушуну пайдаланган үчүн ал башкаларга үлгү болуп атат. Мисалы үчүн Бишкекте эле болгон бизнес центрлердин баардыгын көрсөңөр бүт эле тепловой насос менен иштейт. Ал тепловой насос деген абаны сырттан алып кайра ысытып бере турган болсо, 1 киловатт энергия менен 4 киловатт тепло жанагы муздак абаны бере алат да, ошондой мүмкүнчүлүк менен иштейт. Ал эми жердин алдында болсо андан дагы көбүрөөк, жердин астындагы жердин жылуулугун алып туруп, же болбосо жердин астындагы суудун жылуулугун алып кайрадан бере турган болсочу, ал сезондон зависит этпейт да. Эми тышкы аба өзгөрүп турушу мүмкүн да, күзүндө бир температура, кышында бир дегендейчи. Тегилден анда да жакшы мүмкүнчүлүк бар да. Мисал катары айта турган болсок, биз эле ушул бүт эле ушул Бишкектеги бизнес центрлердин баарында тепловой насос турат. Эң эле чоңун айта турган болсок, Аюгрант 1000ден ашык квадрат метр болгон чоң заводду азыркы тепловой насос коюп алып туруп, жылуулук менен кыштын күнү жып жылуу элдер соода кылып атат, жайдын күнү салкын соода кылуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Муну болсо эми азыр башка жактан да көрүүгө болот. Караколдон көрсө болот, Таластан көрсө болот, Ошто бул технологияларды пайдаланып көрүп иштетип аткандары чыгып атат да. Ошол эле убакта туура айтып атасың, себеби баягы бизнестин баары эле мүмкүнчүлүктөрү кеңири боло бербейт. Бирөөлөр, кээ бирлер ошону иштеткен деңгээлге жетпеген. Бирок биз азыр жанагы хорика сектор деп коебуз. Бул жерде гостиница, кафе, ресторандардын баарында жана 10 кеңешчилерибиз аркылуу өзүбүз дагы кес-кесте барып алар менен жолугушуп атам, семинар өткөрөбүз, бизнесмендерди чогултуп алып, алардын оюн угабыз, көйгөйүн билебиз, ким алдыга барат, кимде кайсы проблемага токтолуп атат, кандай бизден дагы кошумча жардам болушу мүмкүн, ошол багытта иш алып баратабыз да. Анан алардын ошо алдыңкы технологияны иштетип аткандары дагы бар. Көпчүлүгү жасайбыз деген этапта турушат. Ошон үчүн биз жана кеңеш берип атканда кандай мүмкүнчүлүктөр бар, пайдаланса болот деп атабыз. Жөн эле бир примерди ала турган болсок, Чычкан, Оштун жолу. Ошол жерде турган кафелердин бардыгы жанагы линиядагы электр энергияны алган жок да, жанагы агып аткан эле суудан электр энергия чыгарып алып туруп, айлана чөйрөгө зыян келтирбей эле электр энергия менен пайдаланып атат ошо кафелердин көпчүлүгүчү. Мини-гез. Эгерде линия жок болсо, ошол жерде электричество жок болсо, анда бензинди күйгүзмөк, жанагы керосинди күйгүзмөк же башка нерсени күйгүзүп электр энергия алмак да, ал деген зыян келтирет болчу. Ошондой нерсе. Анан эми, конечно, кымбат деп айткандын экинчи жагы бар да. Көпчүлүк учурда биз баягы аны койгондон кийинки выгодасын эске албай калып атабыз да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле бир мисалды айтайын. Техас деген кафе бар. Кадамжайда Оштон Баткенге кетип баратканда, ошол жерге газовое оборудование койгон 500 куб метргечи, биогазовый установка. Өзүндө бир 10 чакты мал бар экен, 20 чакты. Ошондон түшкөн кыктарды жыйнап алып туруп, свежий виде, жанагы биогаздын өзүнүн установкасына салат, андан чыккан газды ошол кафеге иштетет. Бекер энергия менен тамак жасайт да. Андан дагы плюс бул эми циклическая экономика деп да койсок болот. Ошондон чыгып, багы жылуулукту чыгарып, газды чыгаргандан кийин калган калдыктарын, суюк химический процесс бүткөндөн кийин калдыктары, бул готовый удобрение. Бул удобрение жана перегной деп биз кээде чаба жасалган анан химикаты көбүрөөк удобрение иштетип атпайбызбы? А бул таптаза энергия да. Жанагы экологически таза продукцияны алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал болсо ошонун жанына болсо жанагы гляс же эме жасап койгон, атайын бак жасап койгон. $20,000 алган биогазовый установкасынын анын эсептөөсү боюнча алган черешнядан алган выгодасы, анан тамак ашты, анан бекер алган газын эсептеп отурганда 3-4 жылда актап коюп атат да. Окупаемость ушундай болот. Эми бирок аны технология ичинде сложныйраак, аны иштеткен киши болуш керек, туура иштетиш керек. Температурный режим түзүш керек, ушундай деген эмелер бар да. Бул жагынан айта турган болсок, бизнестин көпчүлүгү аракет кылып атат.
бизде азыр кээ бир налогтордон бошотулуп атат, таможенный налогтордон. Ошон үчүн жанагы оборудованиялар арзан келүү мүмкүнчүлүгү бар да. Жакшы белгилеп өттүңүз. Бакыт мырза, ушуга улап эле суроо узаткым келип атат да. Сиз мына каржылык продуктулар боюнча талдоочусуз да, жакшы билесиз бул тармакты. Анан жашыл кредиттер деген да түшүнүк бар да. Бизде ишкерлер айтып жүрөт, мамлекет акча бериш керек, мамлекет багыш керек, караш керек депчи. Бирок мамлекет жагдайы баарыбызга белгилүү. Анан калса бул капитализм деп коебуз, жашыл экономиканын өзүнүн принциби бар. Кааласа акчаны өзү өнүктүрүп, өзү таап, өзү пайдасын тапкангачы. Анан сиз дагы каржылоо боюнча дагы балким толуктап өтөбүз. Рахмат. Мен биринчи бул Жаныбек мырза айтканга кичине кошумчалап кетейин. Кошумчалаңыз. Бизде бул баягы жашыл технологиялар деп атпайбызбы? Мисалы, жөнөкөй эле адам үйүнө жанагы муздаткыч, холодильник сатып алып атса, биринчи очередь холодильниктин несин карайт, түзүн карайт. Чоңбу кичинесин карайт. Анан баасын карайт. Эч ким ошол холодильник канча ток жейт деп карабайт. Бирок ошол эле мезгилде ошо холодильникти алып атат. Холодильниктин баасы арзан болсо, ал токту көп жейт. Көбүнчө ушундай да. Токту аз жеген холодильник жана А+ же башка деп неме шкалалар турат го. Булар кымбатыраак болот. Ошондой эле бул жанагы принцип ишкерликте дагы да. Ишкер өзүнө оборудование сатып алып атканда биринчи очередь жанагы канча энергия талап кылат, ошого көңүл буруш керек да. Анткени ал ошол оборудованияны ансыз деле сатып алып атат. Баасынын размери, то есть баягы разницасы бир 10%, 20% түшүшү мүмкүн. Бирок ал оборудование ошо келечектеги 10 жыл иштегенде андан көп энергияны сарптап, баягы түздөн түз чыккан продукциянын өздүк баасына баягы өзүнүн салымын кошуп коюшу мүмкүн да. Экинчиден, баягы азыр жаңы технологияга өткөн ишкердин баарысы сөзсүз түрдө бул баягы заманбап өзүнүн продукциясын чыгарат. Ошо конкуренттерге туруштук бере алат. Мисалы, ошол эле сырттан келип аткан конкурент болобу, ичтеги конкурент болобу, баарына туруштук бере алган нерсени чыгарат. Бул сөзсүз түрдө жашыл экономикада өтүүдө баягы анын ошо мезгилдеги кымбаттыгын эсептеш керек. Мунун баягы келечектеги канчалык өзүнүн пайда алып келет, өзүн канчалык тез актайт деген түшүнүк менен алышыбыз керек да. Биз көбүнчө баягы ошо замат ойлоп коюп атпайбызбы? Мисалы, кыскача ойлонуп коебуз да. Алып аткан мезгилде ал биз үчүн арзан. Бирок келечекке эсептесек, бул өтө кымбат да. Мен айтам да, мисалы, үй салып атканда биз экономдоп салабыз да. Бирок өмүр бою акчабызды отко жагабыз да. Себептен экономдоп салдык, биз жылуулаган жокпуз. Начар эшик койдук, начар терезе койдук, начар үйдү жылууладык. Анан сөзсүз түрдө үйүбүз эмне болот, суук болот же ысык болот да жайдын күнүчү. Анан муздатканга акчабыз кете берет, же жылытканга акчабыз кете берет. Аны биз көңүл бөлбөйбүз. Бирок баягы күн сайын акырында калак менен көмүр менен кошо жага берип, акчабызды кетире беребиз да. Анан биз антип, мисалы, 50 жыл жашап койсубуз мүмкүн ошол үйдөчү. Анан ошону эсептебейбиз да. Эми каржы маселеси боюнча келсек, биз баягы Советтер Союзунда көп жыл жашап калганбыз. Анан азыркыга чейин эле базар экономикасына өткөнүбүздү билбей эле мамлекет качан багат деп кыйкыра беребиз да. Базар экономикасында ишкер эл өзүн өзү багат көбүнчө. Мамлекет ошого түздөн түз, мындай орусча айтканда условия эле түзүп бериш керек да. Условиясын түзүп берип, ошо ишкерликти жүргүзүүгө мамлекет тарабынан кандайдыр бир кепилдиктерди гана бериш керек да. Мыйзам жагынан, башка жагынан баягы кепилдиктерди берсе, анан ошондо баягы ишкерлик жакшы өнүгөт да. Бүгүнкү күндө каржы маселеси боюнча келсек, мисалы, бизде көптөгөн жакшы жашыл каржы булактары бар да. Мунун бирөөсүнө так токтоло кетсек, бул жана Кирсев деген программа, Кыргызстанда туруктуу энергияны каржылоо программасы. Бул уже быйылкы жыл 10 жыл болот. 10 жылдын ичинде көптөгөн проекттерди, долбоорлорду бул каржылап берди да. Бул долбоордун эң жакшы баягы мүмкүнчүлүгү жанагы эле ишкерлер алып аткан кредитти жеңилдетип, грант менен жанагы банк кошкон үстөк пайызды бир бөлүгүн жаап берип атты да. Анан ошондон улам баягы жакшы жеңилдик менен көп ишканалар жанагы өзүнүн технологияларын жаңыртышты, көп ишканалар өзүнүн имараттарын жаңыртышты, жылуулашып, көптөгөн жанагы
көп кабаттуу көп квартиралуу үйлөр жанагы өзүнүн жылуулатуу системаларын жакшыртышты, ошолорго счетчиктерди коюшту. Мисалы билесиз да, мурда кандай эле көп мезгилде форточканы ачып коебуз жаздын күнү, паровойго кол тийгизбейт, бирок ошол эле мезгилде бизге счет келип атат да. Счет макул, биз аны төлөдүк, бирок ошол эле мезгилде ТЭЦ дагы ошончо иштеп атат да, ошончо түтүн бөлүп атат да, күн жылуу болуп турса да. Ошол эле имараттарга жанагы тепловой счетчик деп коет. Тепловой счетчик термостаттарды койгондон кийин эшикте күн жылуу болгондо ал автоматически жанагы келип аткан ысыкты өзү азайтып коет да. Квартирага ашыкча ысык бербей калат. Ашыкча ысык бербей калса сизге ашыкча төлөбөй каласыз. Ашыкча төлөбөй калсаңыз ТЭЦ сиз үчүн ашыкча жакпай калат. Ашыкча жагып түтүн чыгарбай калат. То есть баары бири-бирине байланыштуу болуп кетет да. Анан бүгүнкү күндө бул туризм секторунда дагы банктар, не только туризм, баардык тарабынан банктар бүгүнкү күндө да баары ушу жашыл каржы багытында аябай, мындайча айтканда, бирине бири атаандашып жакшы иштерди алып барып атышат да. Бүгүнкү күндө баардык ушу банктарда атайын экологиялык кредиттик продуктылар да пайда болуп калды. Анын баарын биз көрүп атабыз. Анан кээ бир банктар бүгүнкү күндө жанагы экологиялык, мисалы ошо жашыл технологияларга же болбосо жашыл экономиканын принциптерин ишке ашырган ишкерлерге процентин азайткан кредиттерди берип атышат. Же болбосо ошо жана төлөгөн процентинин бир бөлүгүн кайра бекер кайтарып берип атышат. Ошо баягы экологияга зыянын азайткан үчүнчү. Андан тышкары азыр бүгүнкү күндө дагы ушу банктар, каржы институттары жанагы поставщик деп коебуз, алып келип саткан баягы ошо технология жайылткан ишканалар менен биргеликте лизингтерди жасап атышат. Жана товар рассрочка деп, мисалы, бир определенный убакытка 5% рассрочка кылып берип атышат. Ошол эле мисалы күн энергиясы болобу, же тепловой насос болобу, жана биз айтып аткан же микрокредиттин оборудованиялары болобу, жабдыктары болобу, ошолордун баарысына баягы ушундай. Анан даже бүгүнкү күндө жанагы жылуулоочу материалдарга да ошондой мүмкүнчүлүк. Азыр мисалы ар бир банкка барса теплый дом же эко туризм же башка деген продуктылар абдан көп да. Мисалы ошолорго кирсе сөзсүз түрдө алар ошо экологияга зыянды азайтыш үчүн кандайдыр бир жеңилдетилген насыяларды берип атышат да. Түшүнүктүү. Мамлекет тарабынан да айта кетейин бир сөз. Мамлекет тарабынан өзүнүн баягы коюлган милдеттенмелерин аткарып атат. Мына бүгүнкү күндө ошол жанагы жашыл технологияларды таможенный пошлина деп коебуз, бажа пошлинасын бошотуу боюнча жана НДСтен бошотуу боюнча налогунан аябай бир чоң иш-чаралар жүрүп атат. Жакын арада ошолор ишке кирсе, мен ойлойм баягы жашыл технологиялар биздин Кыргызстанда дагы баягы арзандайт и элге дагы алууга жеңилдик болот деп. Жакшы белгилеп өттүңүз. Биздин WhatsApp номурга суроо келиптир. Күн ысыды, күндүн энергиясын кантип эффективдүү пайдаланса болот дейт Нурбек. Чындап эле акыркы кездерде баягы жана башында белгилеп өтпөдүңүздөрбү? Глобалдуу климаттык өзгөрүү болуп атат. Анан күн жай мезгилинде сиздер айткандай кыш менен жай баягы күн ысып баягы кыш деле болгон жок деп дагы айтып атышат. Анан угарманыбыз ошого карата суроо берет окшойт. Биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө баягы жашоо жакшырып атат. Ар бир үйдөн суу чыгат, азыр айылга барсаң дагы. И ар бир үйгө кирсеңиз, ошо суу ысыткан бойлер, баягы эл арасында Аристон деген ат менен таанымал бойлерлер илинип турат. Ошо бойлерлер ар бири 2 киловаттан электр энергия жейт. Бир орточо семьяга бир айда 700 сомдон 1000 сомго чейинки акча ушул эле бойлердиндеги сууну ысытканга кетет. Ошол эле бойлердин ордуна биз күндүн нурунан суу ысыткычтарды койсок, мисалы жылына 12 000 сомго чейин экономияны алып келсек болот. Анан ошол эле суу ысыткычтар, бир коюлган суу ысыткыч 45 жыл, 50 жылга чейин иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Бул жана солнечный панель деп коет. Солнечный коллектор деп коет. Солнечный коллектор деп коет, күн нурунан суу ысыткычтар. Мына ошону 12 000 сомдон 45 жылга көбөйтсөңүз,
канча жыл сиз мындайча айтканда экологияга зыяны жок, эч кандай эч нерсеси жок ошол энергияны ала аласыздар. Мен ушунча көп айтып келем, биздин могу Бишкектин айланасында канчалаган жаңы конуштар бар. Канчалаган жаңы конушта чакан жанагы баня мончолор бар. Ошо мончолор кээде жайдын күндө эле өтүп барсаң, ошо жерде резина жагып, же жанагы швеянын аткотторун, чүпүрөктөрүн жагып жылытып аткан болот. Бирок ошолор эле мисалы жашыл технология, ошол эле жана күн нурунан суу ысыткычтарды койсо, өзүнүн дагы мисалы эртең эле келип ал ИКТ инспекцияга штраф төлөбөйт. Суусу бекер, светке акча төлөбөйт. Элдин услугасын алып, мисалы өзүнүн ишкерлигин жакшырта берсе, мисалы экологияга зыян азайтты. Чөнтөгүндө ошол акчасы калды. Жаңы көмүр сатып алып же башка сатып алган жок. Мына ушул эле жашыл экономиканын бир багыты да. Мен ушул күн нурун ысыгандан ушуну айтмакмын. Анан жанагы көпчүлүк дагы адашат. Күн катуу ысыганда күн панелдери электр энергияны көп бөлөт дегенде түшүнүк бар да. Бул электр энергияны күн ысыганда көп бөлбөйт, бул күндүн радиациясынан жакшы бөлүнөт да. Мисалы бүгүнкү күндө өзүңүздөр деле байкап атасыз. Гөлдө ушунчалык мисалы тиги жеңге 300 мегаватт, бу жеңге 500 мегаватт станция күн нурунан курулуп атат деген көп жаңылыктар чыгып атпайбы? Чын-чынына келгенде ошол мен болсом ошол станцияны Баткенге жана Нарынга курмакмын да. Себеп дегенде Нарында же Баткенде күндүн радиациясы күчтүү, жем көлгө карагандачы. Анан сөзсүз түрдө каякта күндүн радиациясы көп болсо, ажында электр энергияны көп бөлүп чыгат. Ошондой дагы түшүнүп. Анан мисалы күн катуу, мисалы бүгүнкүдө 40 градус ысып атканда жанагы машина деле ысып кеткенде тартпай калат го, жүрбөй. Бул деле ошол сыяктуу ысып кеткенде энергияны азыраак бөлө баштайт. Буга наоборот жөн эле күндүн нуру, анан радиациясы жетиштүү болот да. Анын ысыганы эмес. Жаныбек мырза, сиз дагы толуктайсыз. Балки мына Бакыт мырза айткандай, жайында күн ысыкта күндүн энергиясын пайдалануу боюнча. Кыш мезгилинде дагы эмненин энергиясын жөнөкөй жарандар колдонот? Күндүн энергиясына эле токтоло турган болсок, биздин Кыргызстанда жаратылыш ушунчалык жакшы мүмкүнчүлүк берген. 365 күндүн почти 300 күнүнө күн тийип турат да. Бекерден баягы күн өстү Кыргызстан деп айтып келген эмес да. Себеби күн көбүрөөк тийген зонага киребиз да биз. Анан энергия бардык жерден эле алуу мүмкүнчүлүгү бар. Кээ жерлерде кичине радиация излучение чоңураак болушу мүмкүн, кээ жерде азыраак болушу мүмкүн, бирок бардык жерде эле алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Жөн эле бир примерди айта турган болсок, илгери биз ат башын Бирлик деген айылына ФАП куруп, ошол жерге солнечный коллектор менен отопление коюп бергенбиз. Кыштын күнү биз өлчөгөндө 40 градуска чейин суу ысыган ошол коллектордун жардамы мененчи. Бул бир пример. Экинчи пример, өзүбүздүн эле жанагы мастерлер бир международный организациянын жардамы менен оборудованияларды алып, Жети Өгүздө Кочкор деген айылдын бир бөлүгүнө отопление жасап берген күндүн коллектордун жардамы менен. Ушул сыяктуу оборудованиялар көп жерде бар, бирок бул жакшы жайылбай келатат да. Ошон үчүн биз жанагы алып аткан энергияны кышында да, жазында да, жайында да пайдалана берсек болот. Эми кээ бир особенносттор бар. Сууду өтө көп ысып жибергенде жайдын күнү ашык суу ысып кетиши мүмкүн, ошондой проблема болот. Аны эми иштетүүнүн жолун тапса болот да. Мисалы үчүн Sunrise деген гостиницада ошто ошондой солнечный коллекторду а дегенде койгондо ишик лишний суу болуп калган да, ысык суу. Ашыгын төгө баштаган. Анан кийин айтып атышпа, бул зданиябызга ылайыктабай даярдап коюп туруп, эми дагы бир здание кошуп курабыз депчи. Ушул сыяктуу жакшы мүмкүнчүлүктөр. Бул деген ошол суу жылуу сууга кетирген энергияны бекер алып атат деген билдирет. Бул бир жагы. Экинчи жагы, туризм багыты өзгөчө биздин зонада, Центральный Азияда, Өзбекстан деле кирип калат, Тажикстан менен Кыргызстанда туризмдин өзгөчө сырттан келген, сырттан алыскы өлкөлөрдөн келип аткан туристтер үчүн кызыктуу жери Тоо зонасында. Тоо зонасы болгондон кийин ал жерде салкында биз даярдаш керек болот, жылуу мезгилде дагы камсыз кылыш керек болот, ошол эле убакта комфорттуу шартты түзүш керек. Иностранецтерга көнүп калган да. Алар ошол шартта жашайт, ошон үчүн бияктан да ошону издейт да. Анан ошон үчүн ошондой шартты түзүп ала турган болсок, анда алар мисалы үчүн ошол гостиницадан 2000 сомго конокту тосуп аткан болсо, расходу мисалы үчүн 500 же 1000 сом болуп аткан болсо, жана биз айтып аткан технологияларды туура иштетүү менен бир 500гө чейин азайтып алса расходун, 1500 калып калып атпайбы? Сырттан түшкөн акча. Бул деген кирешени көбөйтүү, чыгашаны азайтуу мүмкүнчүлүгү да.
Ушундай жол менен туризм багытындагы өзгөчө объекттердин көпчүлүгү энергоемкий деп коебуз. Ал жерде жанагы Бакыт айткандай холодильник бар, ал жерде микроволновка бар, электроплита бар, анан көп нерселер бар. Иностранецтер пайдаланган кондиционерлер, душ болушу мүмкүн. Ошонун баардыгы энергияны талап кылат да. Ошолордун баардыгын эле туура уюштуруп, туура жасап кое турган болсок, анда энергияны бекер алуу мүмкүнчүлүгү бар да. Бакыт айтып өткөн жанагы мисал Памиралайда 4000 деңиз деңгээлинен бийик турган 2 этаж жанагы гостиницага солнечный коллектор коюлуп, бүгүнкү күндө 300 миңдин тегерегинде 500 литр жылуу суу менен камсыз кылып атат. Ал жерде суу да кичинекей эле булактан чыгат да. Бул ал жерге эч кандай жылуу сууну алып баруунун кереги жок, электр энергияны алып баруунун кереги жок. Ушундай шарт түзүп алуу мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Анан биздин жасап аткан жумуштарыбыз ошондой мүмкүнчүлүктөрдү жайылтуу, ошого шарт түзүү да. Биринчиден азыр мамлекетте деле жана фонд түзүлбөдү, каражат болуп атат. Эгерде ушунун баарын туура направлять эте турган болсок, айлана чөйрөгө зыян келтирүүнү азайтып алсак болот. Айлана чөйрөгө чыгарып аткан жанагы зыяндуу газды азайтуу мүмкүнчүлүгү болот да. Биз ошол багытта иштесек, жана каржылаган Бакыт айтып өткөн Кирсев программасы, мисалы үчүн ал жерде биздин эсептөө боюнча ошол 10 жылдын ичинде 60 мегаваттан ашык мегаваттан ашык электр энергияны үнөмдөө мүмкүнчүлүгүнө жетиштик ошол долбоорлор менен. 80 миңден ашык көмүр кычкыл газын азайтууга шарт түздүк да. Азыркы күндө дүйнөлүк каржылоо булактары ушул жашыл багытка көп акча каражат бөлүп атат. Алар мисалы үчүн азыр мындай принцип өткөн атат да. Канча миң тонна көмүр кычкыл газын сен азайтканыңды доказывать этсең, ошонун жанагы денежный единицасы менен каражат бөлүп бергиле мамлекетиңерге деп атат. Биз аны доказывать этишибиз керек, ошондой каржыны алуу мүмкүнчүлүгүн түзүшүбүз керек да. Бул дагы бир багыты да. Жакшы, Жаныбек мырза, жакшы белгилеп өттүңүз. Бизде убакыт дээрлик ушул 1 саатка чукулдап бараттыр. Акыркы суроолордон берсек, Бакыт мырза, угарманыбыздын суроосун узаткым келип атат. Бул жерде WhatsApp номерге жазыптыр. Долбоорду кантип жазыш керек, кимге жазам, жардамды кайдан сурасам болот деп Мирлан аттуу угарманыбыз жазыптыр. Жашыл долбоор деп айтып коебузбу? Бул ушу долбоор жазуу боюнча сиздерден кеңеш сурагысы келип атат окшойт да. Кыска жооп берип өтсөңүз. Эми бул жерде долбоор жазуу үчүн ар бир жанагы донор деп коебуз, ар бир жанагы эл аралык уюмдардын өзүнүн талаптары болот. Ошого ылайыктуу жазса болот. Анан если баягы бул инвестиционный проект деп атпайбызбы, жана ошол эле оборудованиесин жакшыртам же башка жакшыртам деп Кирсевке кайрылам десе, бизге эң жөнөкөй нерсе бул Кирсевке кайрылуу үчүн жөн гана банкка кайрылат, Демир банк же Кесүү банкына кайрылса болот. Ал жактан банктын условиясы менен таанышат. Андан тышкары Кирсевке келип, эмне оборудование алган атканын баягы технический данныйларын бизге көргөзсө болот. Кирсевке ошонун алкагында эле Кирсев программасы ошо одобрениесин берет. Одобрениесин бергенден кийин эле банктан каражат алып, ошол технологиясын алып келип ишке киргизгенден кийин Кирсев тарабынан жанагы 15%га чейинки гранттык акчасын счетуна которуп берилет да. Бул баардыгы эле банктардан алынат. Жок, бүгүнкү күндө ушу баягы Кирсев программасы экинчи фазасы жыйынтыкталып аткандан ошо каражат азыр эки эле банкта бар, KCB жана Демир банк. Булардан кийин анан сөзсүз түрдө может быть 3-чү фазасы ачылса, кайра банктар дагы көбөйөт, условиясы да может жакшырышы мүмкүн, башка шарттар да болушу мүмкүн да. Бүгүнкү күндө ушул шарт менен иштеп атабыз. Андан тышкары башка деле банктарда атайын ушу жашыл технологиялар боюнча өзүнүн баягы долбоору болсо кайрылса болот. Андан тышкары дагы кайсы булактар бүгүнкү күндө жанагы бизде наследие великих кочевников деп дагы Кумтөр тарабынан чоң мамлекеттик ишкана ачылды. Ал жакта мисалы туризм багытында, айыл чарба багытында, башка багыттарда атайын сектор болуп бөлүнүп, атайын долбоорлорду кабыл алып атышат. Ошол жака да кайрылып, өзүнүн долбоору менен кайрылса болот. Алар дагы каржылап беребиз деп өткөндө форумда ошо айтылды да. Андан тышкары кыргыз-российский фонд, венгерский фонд деп азыр бүгүнкү күндө чоң фонддор ачылып атат. Кыргыз-чешский фонд деген бар, ошолордун баарысына кайрылса эле ошол жактан дагы баягы өзүнүн долбоору менен каражаттарды алуу мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы. Жаныбек мырза, акыркы микрофон суналып, угармандарга кайрылып өтсөңүз 1 мүнөт убактыбыз бар.
Бүгүн эртеден кечке убактыбыз бөлүнгөн убакытта айтып атам да. Биз жашыл экономика жөнүндө сүйлөштүк. Мен ушул угуучулардын көпчүлүгү бул ишкерлер болобу, жөнөкөй жаран болобу же мамлекет деңгээлде иштеген жашоочулар жарандар болобу ушуга көңүл буруусун сунуш кылат элем. Эгерде бул жол менен гана биз шартыбызды оңдоо мүмкүнчүлүгү бар. Биринчиден жана биз айтып өткөндөй кирешени көбөйтүү мүмкүнчүлүгү бар экен, бул жерде чыгашаны азайтуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул деген байыуунун же болбосо туура каражатты бөлүштүрүүнүн мүмкүнчүлүгү болуп атат. Экинчиден жанагы бизнес өзгөчө биз иштеп аткан багыттарда биздин консультанттар бекер жумуштарды аткарып атат. Кыргызстан бүт бар булуң бурчунан Перетанын консультанттары деп өзгөчө хорика секторунда иштегендер болсо түзүлө кайрылсаңар болот. Алар ушул багытта сунушту силердин объекттериңерге келип ордунан көрүп анан консультация берет. Анан негизи биз жанагы энергияны сарамжалдуу пайдалануу багытына өтүшүбүз керек. Ошол маданиятты биздин жашообузга киргизишибиз керек. Ошондой жол менен гана биз өнүгүүгө шарт түзөбүз деп ойлойм да. Ушул жана биз айтып отурган мүмкүнчүлүктөрдүн баарын пайдаланышыбыз керек. Рахмат. Жанагы силер айткан суроо мен толук жооп бербей калдым. Мисалы үчүн троллейбусту иштетүү аркылуу эле электр энергияны айлана чөйрөгө зыянды азайтуу мүмкүнчүлүгү же болбосо жанагы электромобилдерди пайдалануу мүмкүнчүлүгү ушул сыяктуу нелерге өтүшүбүз керек да. Түшүнүктүү. Рахмат Жаныбек мырза. Жакшы белгилеп айтып өттүңүз. Баягы убакыт учкан куш деп коет экен. Тилекке каршы убактыбыз аяктап баратат. Биз ойлойбуз бул теманы дагы да мындан кийин дагы улантабыз деп. Урматтуу Маралдын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз сиздер менен биргеликте жашыл экономиканын мүмкүнчүлүктөрү жана анын келечеги деген темада талкуу жараттык. Талкуубузга Жаныбек Кулумбетов жана ошондой эле Бакыт Аскарбеков, Перета долбоорунун талдоочулары, эксперттери конокто болду. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык. Эгерде сиздер биздин эфирди кайрадан толуктап башынан көрөбүз десеңиздер, Марал ФМдин Facebook баракчасына кирип кайталап көрсөңүздөр болот. Эфирди мен Азамат Дүйшеев алып бардым. Эмки эфирге чейин сак саламатта туруңуздар. Экономикалык маалымат бул маанилүү. Ал өлкөнүн келечегинен кабар берет. Кыргызстандын өнүгүү багыты, ага ишкер коомчулуктун салымы, идеялар жана сунуштар экономикалык майданда. Эко-майдан, Джия бизнес ассоциациясынын автордук программасы. Ар шаршемби саат 16-да.